бөлүнүп турат да, мыйзам бузуп, жол кандай кыласың, ушунча калк жашаган жерде тротуар жок, жолдон чыгбайт. Сизге эмес, баардыгы мына азыр мынаны дагы айтып атат, тапшырма берип атат. Буну да мыйзам чегинде алабыз. Бир сиздикине эле эмес да, мына көрүп атпайсыз канча адам алып атат. Тура эмес чечим чыгарган сотторду берели, соттор коомдук кеңеши менен. Азыр эл атаңдашат да. Атаңдашат. Бей бечараныкын алып атасыз баардыгын. Бей бечара болуп, муну алып атабыз. Мындай заңгыратып салып алып, мыйзам бузгандарды эмне үчүн калтырышыбыз керек? Баардыгына бирдей иштеш керек закон. Мына кече мен массалык маалымат каражаттарынан угуп калдым, кээ бир кечелер чыгып, биз билген жокпуз, эскертүү берген жокпуз деп. Эгер кайсы бир жетекчи эскертүү бербей туруп келип бүгүн бузса алар жооп берет, мыйзамдар бар да. Biz kança aydan beri eskертүүлөрдү berip, kagazdарын berip, mына азыр келип эле ошонусу барды мыйзам чегинде иштеп алып кетип. Burada trottoar mol уровень болгон да. Ертеде мында эл арасында жаманаттуулар бар да, түшүндүргөн жок, бүгүн эле келип каракчылар окшоп басып бузуп атат. Анда болбош керек. Биз мен билгенде бир жылдын ичинде түшүндүрүш иштерин жүргүздүк. Эскертүү бир жолдо эмес. Ошону мындай сразу реакция берип, элге туура түшүндүрүп жүрүш керек. Аймактык башкарма башчысы бар, департамент комитеттер бар, тиешелүү мамлекеттик органдар бар. Кантип эле биз эскерттик. Азыр Салиеваны эмдигичиликка киргизебиз, бирок өткөндө баары эскерттик. Салиеваны азыртадан баары түшүндүрүш иштерин жүргүзө баштады. Эмдиги жылы баштайбыз 21-ден бюджет менен Салиеваны. Мына азыртан айтып түшүндүрүп, ар ким өзүнүн ала турганын алып, оңдоп, анан болбосо мезгил келгенде барып снос болот деп айтыш керек да. Шаар менен башында айтканмын, автолекте Ахметті баштатканда айтканбыз, бир чекеден жасайбыз баардыгын, бир чекеден жасайбыз. Мүмкүнчүлүккө жараша, акча табабыз, жасайбыз. Ала турган жерде ошончо шаардыктар баардыгы даяр болуш керек. Даяр болуш керек. Өздөрү билет, каерде мыйзамсыз курулуштарды курган, каерде красный зонага, каерде тротуарга чыгып алган. Баардыгы бир чекеден алабыз да. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттарга турасыңар, элге айтыш керек. Бир чекеден баардыгы шаарды ушундай тартиптенен өздөрү туура түшүнүш керек. Көзүңүздү барбы? Бар, баста күтүп атат, все жазып алдык. Негизи айтам да, ушундай жерлерде азыр мына жакшынап туруп ушул жерде оңдоп бир сквер кылып отура турган жай кылып койсок жакшы болот да. Негизи айтам, ушундай жерлерде эhtiyat кылышыңар керек. Баардыгын бере берип, акылды, ошончо эhtiyat болуп көрүнүп турат да, мыйзам бузуп, жол кандай кыласың, ушунча калк жашаган жерде тротуар жок, жолдон чыгбайт. Негизинде иш алып баргыла. Алып келсек болбойт да, мына шаарды бүт эле басмачылар басып алгандай эле басып алышты, баардыгы. Жолдун чекеси калаган да. Мамлекеттин бул жерде эч кандай тиешеси жок, ошого карабастан 1 жылдан бери 4 жол операция болду. Бутунан жүрөт да эми. Не кыла эле айтпайсыз? Менин айтканым эми, мына жердечи ушундай кылып стройматериалды кылып бергиле дедим эле, жок, бузду дагы талкалап салып кетип калды. Сизге 4 жыл былтырдан бери улатып болгондон бери эскертүү берип ушул даярдашкан керек эле да. Силерге эскертүү берилген да. Мен келгенде айттым го, эскертүү берилгендер бардыгы менен берилген. Жардам беребиз. Келип эле бир бечара, мен артып карап, Бир бечара эмес, сизге эмес, баардыгы мына азыр мынаны дагы айтып атат, тапшырма берип атат. Буну да мыйзам чегинде алабыз. Бир сиздикине эле эмес да, мына көрүп атпайсыз канча адам алып атат. Эми анан кийин мен эми ушул жашымда мен мамлекеттен мага жардам берсин деп сурабайм. Хотя бы өзүм тиричилик кылып атканымда мага бир Эжеке жардам кылабыз. Мага телефонуңузду беричи мен азыр. Биз бара эле мына балага жолугасы. Телефонуңузду беричи. Анда соттун эмеси бар, решениеси бар. Кайсы сот чыгарат ушундай чечимди мыйзамсыз. Бергиле азыр кайсы сот чыгарган экен, мына ачык айтам. Ушундан пайдаланып туруп айтам. Ушундай чечим, туура эмес чечим чыгарган сотторду берели, соттор коомдук кеңеши менен кимге тиешелүү болсо берели. Каалаган жерине чыгарбасын. Бериши кайсы именно кайсы сот эме отурду, мен жазып берейин. Десе болду. Каалаган жерде сот мыйзам бузса болот.
Ошондон да. Ушунчага чейин мен макул нар жака кетишим мүмкүн. Мына жактар жок. Эмен да. Не, ну бала ушул жерде участок койду. Попробуй. Табылам мына. Азыр костага чыккан да мына. Красный линияда турат, бардыгы турат. Юно сторона чейин красный линия. Красный линияны берген өзү мыйзамсыздык. Мыйзамсыздык. Мен эми бардыгын эле мындай эме кыла бербейм, бирок мына көп эмелерде тоскоолдук кылып атат. Менимче ага ичинен берилген. Көрдүңөрбү? Мына жак кошумча чыгышы. 2016-жылы бекитилген. Силер бардыгынча капалган билишиңер мүмкүн да силер. Билип турасыңар, кимге уруксат бергенсиңер мына сиз жашырасыңар да. Азыр көтөрөлү мынаны. Сөзсүз бир 2 метр, 3 метр чыккан болот да. Мактуулбу, ошон үчүн мен айтып атам, может бул менин танышымдыр, может жедешимдир ачык айтайын. Бирок кызыкчылык шаардык болуш керек да, элдик болуш керек. Мактуулбу, силер мына жаш балдарсыңар, ушул иштеп аткан участок болгондордун туура да, ар бир квадрат метр жер туура кадагалаш керек. Раз чыктыбы, бизге мешать этпейби, мындай тоскоолдук кылбайбы, анда УМС аркылуу ошол жерде оформить этип, бюджетке, шаардык бюджетке акча төлөш керек да. Ал муниципалдык жерде турат, канча квадрат метр. Керек эмеспи, акча төлөгүсү келбей, анда өзүнүн территориясы бар. Бирок ошондой транспортто келишим. Көрүнүп эле турат да. Мына жака чыккан. Мына жерден берилиш мүмкүн. Мына жакта чыгып атат да 2 метр. Адам баягынан өтөт. Шуларды карабаңыз. Комиссия түзүлген бардым карайт. Изменения киргизесиңер, буну бузса. Зачем ана проект мындай деп алып кетсин. Тура? Арагыла туура карап берип, болсо проектке изменения келтиресиңер да жылдырасыңар. Азыр эл атаңдашат да. Атаңдаштар. Бей бечараныкын алып атасың бардыгын. Бей бечара болуп, муну алып атасың. Мындай заң буратып салып алып, мыйзам бузгандарды эмне үчүн калтырышыбыз керек? Бардыгына бирдей иштеш керек зат. Бирдей кетиш керек. Качан карап бүтөсүңөр мына? Тез аралыкта мындан көтөрүп эле, бүгүн эртең эле көтөрүп, мына түштөр бар. Балар алмаңыз. Олар өзүбүз алып суранып калышты, бир кече бул жактан уже алып берип. Мына 1 метр болсо да жер бар. Бул алдык кылар. Мынаны да көтөргүлө барды. Ал сакразды караган чыккан. Аны кыйналгандар болсо биз жардам беребиз. Кийин ана мыналар сонун болгондон кийин алар уже көзгө көрүнөт. Азыр билинбейт. Bolgordu негизи 2020-жылга түзүлгөн иш планы негизинде иштелип чыккан. Болгору сметасы иштелип чыкканда 33 миллион 500 миңге түзүлгөн. Тендер өткөргөнүбүздө тендердин баасы 29 миллион 486 миллион менен бил кредит жоопкерчиликтеги кол коюп калган. Ошондой эле мына ушул күнгө Кудай кааласа 5 күн болуп калды. Ишти баштап Кудай кааласа жакшы ишке жатат. Ошол жакшы. Ошондо мына жол узун, негизги узун эмес узундугу Осканайли көчөдөн баштап тиги Осмоновго чейин 715 метр. Эмне бактарга келечеги сиз карайсыз, сиз жок карайсыз. Бүтүрөт силерге өткөзүп берет. Ошон үчүн анан кийин проекттерде мен көргөн жокмун. Шаарга үйүңөрдө күйгөндө күйгүлөр да. Өзүңөрдү. Азыр мисалы үй салып атсаңыз бактарга кетилеңиз да. Кандай бактарга келсиз, заранее барып кызыгасыз. Бул дагы сиздин үйүңүз. Шаардын Зеленкоз
жашылдандыруу сиздин ишиңиз. Ошон үчүн биринчи сиз кызыктар болушуңуз керек. Акыл карап туруп анан бир макулдашып, жакшы бактар актырат. Мындай жаңыча шаарга бир көрсөтөсүң. Nane iki burçetka sunuştalganda burası primoy gomnanı verdi. Ondan zebrazdan yükümeli. Ben hazır gördüm. Bir top onda koyduk. Anan şu bir çekede gete özlegemizde bir çekede. Şahar ikinci borbor kala. Şaharday boluş gerek da. Bravo. Turmuş tirikçilik daha gerek. Mına hazır karab atabыз. Көп айтып атат да, ишкерлер салып атат. Да, ишкерлер салып атат. Рахмат ишкерлерге. Бирок ошо ишкерлерге жерди ким берип атат? Шаардык мэрия берип атабыз. Биз берип атабыз. Ошолорго шарт түзүп берип атабыз. Ошо 10 000 деген, 5 000 деген жумуш орун түзүлсүн деп. Мына президентибиз башында туруп бардыгы жергиликтүү бийлик ошо ишкерлерге шарттарды түзүп жерлерди берип атабыз да. Ошол Кудай буйруса мына заводдор ачылып калды. Азыр бүт жумушчуларды издеп атышат да алар. Жаш балаларды апарып окутуп келип атышат Европага. Мына тигүүчүлөрдү эмиттен баштап окута башташты. Мына ушул жерде кечке отура бербей барып балдарыбыз, кыздарыбыз ошолдон окуп, кесиптик средалерден окуп, 3 ай 4 ай кесиптин ээси болуп алса ошол завод фабрикаларга ишке алат да. Бул биринчиси. Кудай буйруса биз элге баягындай шарт түзүп беребиз. Экинчиси мына карагылачы канча кеңейип калды. Жакшыраак ушул жер жакшыраак болсо, мына үйлөрдө актайбыз, сырдайбыз дегенде мына жерде жакшыраак адамдар баса турган тротуарлар болот. Өзүңөр чыгып кечке маалчында бала чакаңар менен отура турган жайлар болот. Күнү чыксаңар кичине жарык болот. Анан эми шаардай болуш керек. Мына баардыгын эле шаарда эмне болгон, ушу темир камакторду коюп алып эле мынантип шаардын мына ичине айтканда жүдөтүп койгонбуз да. Бой жерге кирсең ушундай соода түйүндөр болуп кетиптир. Келечекте соода түйүндөр болот. Азыр саат берип атабыз, чоң гипермаркеттер болуп атат тура. Ошол жерден кирип арендовать этип ошол жерде иштешет буюрса. Келишет. Мына эң негизгиси жумуш орундар түзүлөт. Мына азыр бул жерди карайбыз. Мына кечээ мен массалык маалымат каражаттарынан угуп калдым. Кээ бир кечелер чыгып биз билген жокпуз, эскертүү берген жокпуз деп. Эгер кайсы бир жетекчи эскертүү бербей туруп келип бүгүн бузса алар жооп берет. Мыйзамдар бар да. Биз канча айдан бери эскертүүлөрдү берип, кагаздарын берип, мына азыр келип эле ошону сурадык. Барды мыйзам чегинде иштерди алып кетиптир. Эмдиги жылы Салиева мына ХБКны баштайбыз бар, жолдун ортосун бүт ачып, тазалап ушундай жасайбыз да. Мына өткөндө мен барып атайын эскертүүнү бердик да. Акырын өзүңөр ала бергиле. Кимиңер билесиңер, мыйзамсыз жерде турасыңар. Алып ушунча жыл тиричилик кылдыңар. Эч ким эчтекеден эми даяр болгула. Алабыз бир күнү келип баштайбыз да. Мына биздин максатыбыз бүт эле алып бузуп коюш эмес, ошонун акчасын мына буздукту сразу аркасын жасап кетишибиз керек да. Былтыр эмне үчүн алганыбыз жок, баштаган себеби акчабыз чечилмеген. Акниеттикин жасап бүттүк, быйылкыга буну баштап атабыз, акчасы чечилип, мына азыр подрядчиктерге бердик да. Азыр эмдиги жылкыга ошол Салиевага акчаны топтойбуз. Натыгы ал жакта жасайбыз. Мына быйыл Акбура башталды, баардыгы бир четеден болуп бир шаарды биздин максат кичине шаарга окшоштуруп өндүрүш да. Элге мындай туура түшүндүргүлө. Көп анан айтышы мүмкүн, мен талкалап койду, мен койду деп. Биз жеке менчик жерге эч качан тийбейбиз да, жеке менчик. Мына азыр келдик, мына 7-8 точкага берип койгон экен, ал мыйзамды тие албай атышат ошону. А калгандарды уруксаты жокторду алып тазалап атышат. Бирок буларды дагы азыр айттым. Кайрадан карап чыккылагын. Туура мыйзамдаштырылганбы, туура эмес мыйзамдаштырылган. Баардыгын кайрадан карап. Башка эме жокпу? Суроолор болсо айтыңыз. Западный Кичи районунда аябай жакшы жаман бап кылдыңыз. Анан жана бирөөдөн сурадым, мына эки дарактар бар алынабы деп. Жана айттым алынат деп. Муну алынгандан кийин ордуна отурупсуздар. Дарак болбосо бул алиги неме болот.
Ошондой эле мени дагы биринчи суроом. Ошо эмдиги жүрүп буда калса Шалиева деп атасыз. Мен Акбүрек районунда жашайм. Жылан Мамутов атындагы Адреяны таштап койду. Ошонун чекесиндеги эшиктер, ошонун чекесиндеги жакшылардын эшиктери, бараталары жайрайып, сайрайып, бузулуп, сузулуп, сылкым менен Планда турат. бар. Мынандай да бар. Оны тосуп эшик коюп коюш, бул 5 мүнөт берсе да. Мына бизде атай мына көрдүңүзбү? Мына жерге деле 29 миллион сом акча кетип атат да. Жасагандан кийин жакшы жасап бериш керек да. Эл пайдаланаш керек. Эки жар малкана окшоло тосуп койгон болбойт да. Баргандан эл пайдалана турган сапаттуу кылыш керек. Мына азырда мына балдарды айтып атам, балдар карап көргүлөчү, мына брусчатка 1 жыл 2 жылдан кийин тутулуп кетет экен, көрүп атабыз практикада. Азыр баягындай керамика, гранит деген таш басайлычы деп атам. Сапатка кетти. Сапатка. Ошол 15 жыл, 20 жыл тийбей турган болушубуз керек да. Турбу, ошону айтып атам мен, кичине сапатка көңүл бурайлы деп атам. Үйүбүздү кандай жасасак, шаарды да ошондой жасашыбыз керек. Анан ал жак планда бар. Кудай кааласа, эми быйыл өзүңүз айткандай көбү айтып атат баягы ушуну токтотуп турса болотундай дары-дармек. Мамлекет бар Кудай кааласа. Өзүңөр көрүп атасыңар, ооруган адамдарга баардыгына шарттарды түзүп берип атабыз. Аларды элди биз таштап койгон жокпуз. Бирок турмуш, тиричилик дагы жүрүш керек да эми. Баардыгыбыз эле пандемия, оору деп эле бир мүңкүрөп жатып калбашыбыз керек. Андай алдыга жылып, өзүбүз мындай дем күч берип жашашыбыз керек. Эртеңки дагы күндөр бар да, туурабы? Анан ооруп атабыз деп эле баардык бюджеттин баардыгын апарып эле дары-дармекке бере берсек да болбойт эми. Кыйналган, кысталган мына адамдарга жардамдар берилип атат. Жакшы адамдар бар экен, жардамдар берилип атат. Мына мамлекеттен концентрат дары-дармектер келип атат. Пенсионерлер менен баягы көз каранты жаш балдарды акысыз карап берип атабыз. Азыр мына күндүзгү стационарларды Кудайга шүгүр жаба баштадык да. Себеби аялда өздөрү аппарат сатып алып анан кол сайып аткан. Эми азыр больницага жатса анан акысыз дарылап беришет. Кудайга шүгүр азыр кичине мындай эме кеттик да. Жакшы жолго кете баштады. Азыр дагы эhtiyat болушубуз керек. Мына экинчи толкуну башталат деп атат күз айларында. Ошон үчүн Кудай сактасын, эми сактасын. Бирок катуу ачуу болсо да биз айтышыбыз керек. Мына өнүккөн мамлекеттерде деле экинчи, үчүнчү толкунга даярданып атышат. Азыр мына эксперттердин айтышы боюнча ноябрь айларында күнүнө 2000ден адам ооруйт деген эме бар да. Ошон үчүн айтышыбыз керек. Муну коркпой, утпой айтыш керек. Маска ки, санитар гигиеналык нормалар сакта, эhtiyat бол. Ар бир жаран өзүбүз сакташыбыз керек да. Мына көчөгө чыгуулар жакшы болдук деле жатып алсак дагы мына кече өткөндө зорго тартипти келтирдик эле баардыгына. Келдик эле анан карантинди ачтык, көчөгө чыгып тойлорду кылып, туулган күндөрдү өткөзүп жатып алдык. Анан эмне болду аял? Мына кече дагы Кудай сактасын. Бир күндө канча деген адамдар ооруп атты. Ошон үчүн мына квартальный комитеттер жетекчилер отурган жерде тартип боюнча айтышат. Катуу айтып мына анча мынчасын укпагандарын катуураак эле айтыш керек да. Туурабы? Анан дагы бир суроода эки жол ошолор акыркы жолу ошо болуп атабы же дал токтоп? Жок, азыр кабыл албай атабыз. Себеби мына пандемия азыр. Пандемияда. Элдерди кабыл алалы биз дагы ичине мына эми азыр көчөгө чыгып атабыз. Өткөндөрү көрдүңөрбү? Эhtiyat болуп баардыгы онлайн менен иштеп, булардын онлайн менен сүйлөшүп ушундай болуп. Бизде да ооруп калыштык. Удаленно иштеп атабыз да. Стационар иштеп атабыз. Азыр баардык токтоп алсак, эми Кудай сактасын. Бар да вирус дагы арабызда. Ошон үчүн эhtiyat болушубуз керек. Мына кандай маселе болсо, аймактык башкармалыктар аркылуу мындай келсин десеңер, мен ушинтип барып, алсылакта мондагы сүйлөшүп укканга даярмын. Бир жолу бекилип жатты. Просто кабинетте эhtiyat болуп атабыз. Кабинетте эhtiyat болуп атабыз. Ал жерде баардыгын кабыл албай атабыз сөздөрдү. Мен бирок келсин десеңер, мен любой момент келип, ушинтип жолугуп укканга даярмын. Илайым ушу журтубузда, элибизде каатчылык болбой, бирок кыйынчылыктан кутулуп, эсен аман жашап кетибизди урматтап сыйлайм. Жашоонун эң эле жакшы жери бизге болгон урмат сый. Ошон үчүн бизди сыноого жараткан, ошон үчүн биз ушул жашоодо жашап атабыз. Ар дайым элим журтум эсен болсун, тынч бололу, ишиңе ийгилик баштаган иштериң бар деле. Эртеңине чыгып кетсин, оомин. Рахмат.